Туугандар, ассаламу алейкум. Иштин башын мынакей буйруса барбершоп Хандан баштайбыз туугандар. Иш менен алек болуп жүрө берип, чач сакалдар аябай өсүп кеттир. Жүргүлө, азыр сонун болуп красавчик болуп чыгалы. Билесиңер, бул жерде эртең менки саат 10дон баштап кечки саат 10го чейин могу барбершоп Хан иштейт. 490дон баштап 3000 рубльга чейин бул жерде стрижканын түрү бар туугандар. Маскасы бар, массажы бар, скраб менен бетти тазалоочулары бар. Атоор азыр өзүңөр көрүп аласыңар. Жүргүлө. Соның сақалына формаларын келтіріп Мен миң өлүп миң тирилген, мен ушундай калкмын. Батыр манас атам болгон, ал менин гана атам. Миң талашып миң кырылган, манас Кыргызстан чыккан. Алга Кыргыз, алга, алга Кыргыз, алга, алга Кыргыз, алга. Алга Кыргыз, алга, алга Кыргыз, алга. Элим билгертен, батырларга бай келген. Кыран жигиттерди элим баалап так берген. Кыргыз элим намыс көйлү, намысына бек турган. Кылым карып жылдар өтүп алды, көздөй умтулган. Батырыбыз манас чыккан, батыр болгон баласы. Арасынан кыргызымдын чыккан тайлак батыры. Аргай жеринен, жеримден аргимде. Болду билим. Ай, молодец. Мынакей туугандар, барбершоп Ханга келип bir жашарып кетем десеңер, телефон номерин, адресин видеонун астына жазып коем, мынакей. Могу жигиттер сону кылып жашатып жөнөтөт. Буюрса бүгүн күнгө 4-февраль болуп калды. Могу портер жаныбар алынгандан бери ушу жерде турат да. Эшиги дагы жакшы ачылып жабылбайт экен. Мынакей. Келген бойдан байкуш турат. Буну буюрса азыр Рамазан таксырдын сервисине алып барып, майнектери түшүп көтөрүлбөйт экен. Электрикаларын, ар жак бер жактарын бүт бир сыра каратып, оңдотуп, сонун бир проект менен иштеген атабыз. Көргөзөм, могу жерде спидометри, бактын датчиги, печкасы эле иштейт экен, а так калган почти бул жерде эч нерсеси иштебейт экен бул машиненичи. Мостениясы дагы бул жака крепление болбойбу, же буну бир жерине катырып коюш керекпи? Мен түшүнбөдүм, кетип атып эле тормоз тепсең тарак этип астыга монтип түшүп кетет экен да. Бул эчтекеге деле кармабайт экен, бирок действительно. Же могу жерде илгичи барбы? Илгичи деле көрүнбөйт да. Ушул жерде бир нерсеси бар окшойт да чагындачы. Ошондой туугандар, атак азыр көрөлүчү эми жүрөбү экен эми бул. Бул жака чыгып, ичтери да бүт кир. Эми жана доставкада жүргөн машинеде. Эми биз жана берки выкласста жүрүп көнүп калганга бунун ичтери ушундай көрүнүп атат да. Пока что көнгүчөчү. А так кузов нарак-берактары живой эле. Бүт фара сараларын жаңы алып, нарак-берак кылып койгон экен. Эшиктери дагы панелдери. Бисмиллахим, жүрүп эле кетсин да. Алып барып туруп. Мунун чыкытабыз буйруса, вообще идеальный кылып мооларынан бери бүт койдуруп, сонун кылып. Потолокторунда эмне эле кылып беришкен булар. Айтор ушундай. Бирок бисмилля, бунун мен аккумуляторун дагы жулуп койбодум эле. Азыр вряд ли, наверное, заводится дейин да бул. Печка иштеп кетти. Бир басканда жүрдү го, молодец. Канча күн турдум жерде? 10 күн. Жок, жарым айдан бери турат окшойт, адашпасам, а? Видеолорго салыштырып көрөбүз, жүрдү бир басканда эле, молодцы. Жүргүзүп алып барып тапшырып, химический кылдырабыз, бүт барын койдурабыз. Эшиги дагы жакшы жабылбайт. Күч менен жабылат экен.
Сиденьялар мондай болуп жыртылып кеткен. Yo, bismillah. Canıver hem gittik. Eşigi dağı. Hop. Ha, kapturak manda Kırgızça jabış керек eкен. Tozu jabılbaydı eкен. Хотя бы магнитофон иштейби экен, bir görөйүнчү. Вроде жанды. Bu baykuşun biri eşteki көрсөтүп өткөндө экранда сыныппы. Hiçbir darek çok kabul işte durgan жерinde. Ne oldu, niye kışkan bilbeyim, onu kacıp jeşken bir çoğda oşa ne payım da, buğa niye küçük kelgендем de, onu talkalap salışıp jönde. İçine bir nese düşürüverip, anan dastavat etişken okşaydı da, короче, mahmon iştebedi. Скорушка да аябай зорго түшөт экен. Же мен үйрөнө элекке, көптөн бери механикага мондай расстояние салыстай да, молдар да үчүлүктап качып кетейин деп турат экен да. Айтор ушунда кеттик эми. Бактарактадан айлап чыгып кетейин эмнеден. Мотору зыбейт экен жанагы. Привозной мотор болгон үчүн. Baykuş'tun dатчиги иштейт экен. Просто bunun сылакасы жок эле да. Жанагы bir приколдогудай болуп, датчикти алмаштырыш керек эмес, водительди алмаштырыш керек дейт го. Я чаны бар. Мына туугандар, тынчаман жетип келдим. Baykuşum жетип келди. Дырылдаган бойдон. Азыр Masterler az geletken 1-2 saatte. Çay içip oturup turabыз üstünde. Ötkөн келгенде чайханасында жакшы көрсөтө албай калдым туугандар. Өтө сонун кылды. Укмуш аз бүт от үйдө көргөзөм мен силерге. Мынакей. Бул Рамазан таксырдын самовар номер 1 сервисинин үстүндөгү чайханасы. Бул жерге келсеңиздер машинеңерди оңдоткончо моундай сонун атмосферада сонун аш жеп кетесиңер туугандар. Азыр бул жакта кандай тамактар даярдап аларды да сол көргөзөм туугандар. Жүргүлө. Момтип бөдөнөлөрдү алып келип коюптур. Бөдөнөлөрдүн сайраган үнүн угуп, чайды ичип кетесиңер. Чекесине момундай кылып, жанагынтип быстро чай ичип кетем дегендерге атайын четине мондай стол кылыптыр. Ичине жанагынтип той маареке анымынларды өткөзөм дегендер болсо, мынакей. Жалпы саны бул жерде 6 кабинасы болуп туугандар. Той маареке, Куран окутуу, ошого окшогондорду өткөзөм дей турган болсоңуздар келе бересиңер туугандар ушул жерде. Могу Калушка шоссе менен өтүп такси кылган биздин кесиптештер. Карасаңар, бүт бардыгын сонун кылып, сууларды коюп. Кыскасы, бул жер тем более 24 саат иштеп атабы экен, кандай экен, анысын дагы билебиз туугандар. Караңыздар. Мына бөдөнөлөр монда пытырап жүрөт. Эми интерьерди укмуш кылыптыр. Базар жок. Бул жер пустой жери болчу. Пустой жери болчу, эч нерсе жок болчу. Азыр бул жагына кетип дагы мен ашканалардын иштерин көргөзөм. Мынакей бул жагы чоңураак зал экен. Салам алейкум брат. Чоңураак зал экен бул жагы. Келсеңиздер ушул жерде сонун отуруп чайды ичип кетесиңер туугандар. Караңыздар. Бул жагында намазкана. Келип намаз окуп, по пути кирип эле намаз окуп кетем десеңиздер, карагыла интерьерин. Дааратканаларын көргөзө кетейин. Эми интересно да канчалык деңгээлде карагыла. Дааратканаларын кылып, душевой кабиналарын кылып, кыскасы бул жерде вообще эч нерсе жок эле. Вообще сонун кылып койду туугандар. Биздин таксовать эткен жанагындай кесиптештер болду. По пути өткөп атканча кирип, аштан жеп, жанагындай тандыр кебап деп коет го, этти тандырга бышырган. Козу гриль деп коебу бизде айтканда. Ошондойлордон бери кылып, кыскасы өтө сонун кылып атканда, азыр бул жакта кирип, чай немесин көргөзөбүз, ашканасын көргөзөк. Бул жагы ашкананын ичи. Могул жерде дагы эч нерсе жок болчу, Рамазан таксырдын атасы моулардын бүт бардыгын установка кылып карагылачы, канча казандарды коюп койгон. Азыр данный момент плов менен де ачык көч болот экен. Жакын арада бул жакка жанагындай тандыр көч, анан кийин самсалар дагы болот. Бул жагы атайын бүт идиш аяк. Идиш аяк койчу жерлери. Атайын мондай идиш аяктарды, окшош идиш аяктарды сонун кылып заказ кылыптыр. Пловун бир көрөлү. Плову даяр экен буюрса туугандар. Азыр отуруп алып, көк чай менен пловду жеп отурабыз. Бул жагы ачык көч. Ачык көчүн дагы пробовать этип көрөбүз туугандар. Кыскасы укмуш.
gazdарды алып келіп атайын мол жерге сонун кылып установка кылып коюптур туугандар. Ушундай. Айтор укмуш. Ашын жеп бир даамын көрөбүз азыр. Көк чайдан куюп алып. Эми 1000 жолу уккуча туугандар. Бир жолу кирип көрүп кеткениңер жакшы. Телефон номерин, адресин жазып коем. Шаардан көп деле алыс эмес. Калушка шоссе 4А келесиңер туугандар, мынакей. Могул жерде сонун эс алып кетесиңер. Азыр менин дагы бир тааныш коллегам келиш керек эле. Ошол келсе сонун чай ичип алып кабинада отурабыз. Анан кийин түшүп машинаны дальше көргөзөм. Усталар дагы азыр бир саатта келип калат экен. Карагыла. Бул жагында форточкалар менен. Могул жерде жан баштап отуруп сонун чай ичип кетесиңер. Деп коллегам келгиче сонун мондай Ташкент пияласында чай ичип отуруп турайын. Бул сервистин ичи. Шиномонтаж дейсиңерби, замена масла дейсиңерби, кыскасы бүт бардыгын алып койду. Керектүү запчасттар. Азыр портерди алып келди. Буйруса баштайбыз. Бүт көрүп, ачып, чачып бар жогун көрөбүз азыр. Бул жак боксу обклейка. Эгерде под такси клейлетем десеңиздер, келсеңер жерде сонун кылып берип, ысык жерде сонун кылып клейлеп беришет. Рамазан Таксырдын чайканасындагы самовар номер 1дин ашы келди. Келсеңиздер мынакей, бөдөнөнүн тукуму, биякта живой өзү да сайрап турат экен. Келсеңиздер, Куран окутуп, наркерке кылам десеңиздер, сонун мынтип ашынан жеп, ачык көчүнөн жеп, ушинтип тамактардан таам татып кетесиңер туугандар. Карагыла дасторконду сафрыкларды коюп, сууларды коюп, уровеньне карасаңар өтө сонун кылып коюптур. Бүт бадык зымдарын чыгарып, эшиктерин чачып, молодцы, бар жогун чыгарып. Ана сонун кылып атышат, усталар. Так, айнекти көтөргөн эки эшиктин моторчиктери өлүптүр. Бул жагда, оң жагда, сол жагдагынын спидометрдин тросу керек экен, эми троsun каяктан табабыз, азыр карайлычы интернетте. Ана зеленталар менен ороп, проводдорун сонун кылып койду. Стоптору менен көрүш керек экен. Ооба, бүт текшерип көрө бериң бар жогун. Чотка кылып. Повороттору, стоптору бүт күзүн, магнитофон иштесин самый главный. Бүт запчасттарын сурадым азыр, бардыгы бар экен. Алып келебиз азыр бардыгын. Запчастыбыздын бир части келди. Дагы эмнелер керек болот экен көрөбүз эми дагы. Эски машинени чуксаң чыга берет экен кыскасы. Бар жогу чачылып тура уста. Каша болуп кептир бар жогу? Вообще. Эртең магнитофон алып келем, ошону ham бир жолу салып туруп анан бүтүрүп алып кетейин. Берки Ниваны ham алып келебиз да эртеңчи. Ниваны алып келип, магнитофон койдуруп, колонкаларын койдуруп, аны ham оформленияден бияка айдайбыз. Бүтүрөбүз. Монда Нива алдык. 750 миңге. 2019 39 миң пробеги менен. Өтө таза чек чейген Нива алдык. Бар жол тап-таза. Эртең Кыргызстанга минип кетет. Магнитофонун койдуруп, азыр могу жерге келдик дагы. Портер дагы бүтөйүн деп калды буйруса. Ана. Өзүм айдап келдим. Нива болсо Нива экен. Аркасындагы светтерин карасаңар, өзүнчө Range Rover экен. Булар иштептир. Мафонду койдурабыз, химчисканы кылабыз буга. Мына сонун болуп прям коюлуп калып аңырайбы, а? Витти жаман бузуп аттылы ошонусу. Всё, туугандар, кыскасы бу жердеги бүт иштерибиз бүттү. 3 саат издедик, вин-кодун аягын карайбыз, биягын карайбыз, көрсө могул жерде подкрыльниктин аркасында экен. Бул вин-коду болбосо оформить этпейт экен. Зорго чыгарып, арчып тазалап койду. Эми апарып химчискага беребиз эми. Буюрса бүт бар жогу бүттү. Химчискадан кийин сонун болот. Магнитофондорун коюп, пульттарын коюп, монитурга чек-четтик. Азыр химчискага алып барсак, жылтырайт эми. Азыр химчиска кылган жерге келдим. Могул жакта химчиска кылат экен. Бул жагында замена масла экен. Портердин
кандай акыбалда экенин кечээ күнү жакшы көрдүңөр. Ичин, именно ичин, сыртыларына. Буюрса эртең кечинде кел деди. Сидениясын, полдорун, потолокторун кыскасы сонун кылат. Ичи дагы солярка жыттан өчүлө сонун кылып жылтыратып кыскасы сонун кылат. Эми азыр караңгыда мындай кылсам билинбейт. Эртең постлесин көргөзөм тугандар. Жарыкта көргөнсүңөр кандай ситуацияда экен. Могул жерде балдар 5-6 күн болдук бул жака көчүп келдик дейт. Өтө профессиональный деңгээлде химчистка кылат экен. Бул жагы только замена масла экен. Бул балдардын да телефон номерин, адресин жазып коем. Ниваны минип жөнөдүк, ичине сонун кылып магнитофонду да чыкытып коюп Рамазан таксырдын усталары. Карагыла кетип атышын. Классика да, все равно классика. Бул 097 экен номери. Бул В-класстын номери 094. Эртең буйруса транзитти алып, буну жөнөтүп беребиз дагы кечинде портерге барабыз. Портерди дагы химчистка кылып сонун кылып коет экен балдар. Биз алган Нива кетип да чекчейип. Кеттен ашуулда, биолки. Классика есть, классика экен да карасаң. Фарасы укмуш экен. Шунча машинанын арасында кетип атсаң жөн эле туннелдин бардыгын жарыкталат экен. Эми бул менен гаиде жанагы учеттон чыгарып переоформить этип берсин эми бул фаралар мененчи. Аркасындагы стоптору да мына өзүнчө Range Rover'дикиндей болуп өтө сонун жасалган. Таза сонун Нива экен. Айылдын машинасы экен да, укмуш экен. Мен мынчалык сонун деп ойлоп атам элем. Тоо тараптарга охотага чыкканым сонун машина турбай. Шуулдап кетет экен жөн эле. Болду. Мынакей туугандар, портерге келдик. Азыр чехолдорун кийгизип, ковриктерин кадап. Мынакей сонун болуп тур эми, таптаза болуп. Май болуп кеткен экен. Мен майла ташканмы дейм же. Полный жеп эле ичип, наракар кыта бергенби. Биздикилер грузовикте эле көп. Тышкан май болуп кетти. Грузовикте эле көп көңүл бурбай деген да просто. Мынакей туугандар, кимге химический кылыш керек болсо, замена масла кылыш керек болсо, обклейка кылыш керек болсо келе бересиңер. Сонун кылып биякта балдар машинада обклейка кылып сонун кылып атат. Муну где-то 17 000 болот экен обклейка кылыш общий сарыга. Акка кандай болот билбейм. Балдардын телефон номери менен адресин жазып коём. Сонун кылып машинаңарды чек-чейтип жөнөтөт. Мына чехолду кийгизгенден кийин дагы көрөбүз. Барган сайын чырайына чыгып баратат го, карагыла. Эшиктерин парлар менен жылтыратып жууп, майын кирин калтырбай. Өтө сонун кылып коюптур. Абай уста, бул машинага химчистканын эмнелерин кылдыңар? Так, Нургал эке, салам алейкум достор. Так, химчистка. Потолок эми заводской эмесине келтириш кичине кыйыныраак болду, а так более Кудайга шүгүр. Май басып кеткен экен. Булардын астылары бүт май басып кеткен экен, көрсөңөр болот. Паласты почти жаңы кылып койсуңар, э? Жаңы кылып жууп, тазалап эме кылдык. Булар полный чечип алынат химчисткада. Мынанын ичтери полный чечип алынып, сиденьялар чечип алынган. Сиденьялар аз жаңы. Панелдер, жылтырак. 200-каларга жасалгандай эле уход жасалды. Кондиционер, кожа, ал жак, бул жак полный жуулуп чыгышы, бесконтактный мойка болду. Иштери, Иштери. жанагындай солярканы жыты калбаптыр. Ичинде жаңы, сонун. Азыр эми последний этап калды. Сухой туманды басырып коебуз ичиге. Көпкө чейин ароматный жыттан жүрө берет. Мерске азыраак отуруп, портерге отуруп коесуң дейм. Жана доставкада эле иштейин деп калбасам болду. Айnen доставкада да. Эми жанагы химчисткалардын акчасын айта кет биздин туугандарга. Кайсы машинеге канча болот, кандай этапта канча болот? Химчистка эме бир слой химчистка болот. Бир слой химчистка ушундай. Ушул состояние бир слой. Бир слой химчисткада бул 6000ден башталат. Легковойлар ба? Бир слой легко. Солярис, киерио, ошолар баягы тузда топтолуп калган жерлерди кетирип беребиз. Бир слойдун кыскасы полик, молары, панелдери чечилип алынат, бир слой ышкаланып, жуулуп, сууга чачылып, кайра кургатылып берилет. А мага жан заводской эме келтирип бер десе, ал уже кичине башкачараак болот. Ал кандай слой болуп калат? 2-3 слой болуп калабы? 2 слой да. Слой кошулган сайын уже убакытта көбүрөөк кетет бизден. Прям завод кылгандарыңар канча болот акчасы? Завод кылдыргандар уже 20 000ге жакын. Завод биздикилер
Bilbeyim, может байлар. Жо эми жана сурагандар бар да, мисалы үчүн жанагы машина алып саткандар, канча химчистка кылат болду экен, идеальный кылдырам дегендер болуп калат го. Кыскасы 20 миңге чейин машинаңды прям завод кылып идеальный кылдырып кетсеңер болот экен мынакей. Абай уста өзү айтты. Ушундай. Сухой туман урабызбы эми? Сухой туман ура беремеске. Болду. Ошону мен бир жарым сааттан сиз жүрөсүз. Болду. Мынакей. Сиз нары жагын тартып коесуз. Батай монда аппарат болот экен да. Мен вообще сухой туман кылдырган эмес экен бир да машинага. Bunun kançadan kılıp atasın? O 500 da. Ha, bir maşinege 500 dön onda аппарат мен içine сухой туман айдап берет экен. Всё, тугандар, завершающий процесс калды. Мынакей азыр сухой туманды айдайбыз. Чехолдорду салдык, ичтерин жылтыраттык карагыла. Өтө сонун болуп калды. Мунан машина десе болот. Ичи дагы солярка жыттанбай, кез жыттанбай, сонун болуп калды. 1, 2, 3 Бас. Ого. Бул ушинтип бүт жагына сиңип кетет турбайбы, а? Мен буга чейин вообще кылдырган эмес экен. Лаппак болуп ич толуп калып турбайбы 5 мүнөттө эле. Циркуляциялоо бүт жана вентиляциянын иштеринен бери. Yetdi gen. Все, тугандар, ушинтип бул видеобузду ушу менен аяктайбыз. Портер менен болгон. Буюрса, ээси чыкса сатабыз эми.